Assalamu alaikum туугандар, бүгүн 13 май. Bir ay мурун 518 CDI 2008 жылкы уна сатып алынган. Bir ay мурун Бактилекке. Бактилек өзү бул жакта дальнобойдо эмгектенет. Анан кийин bir айдан кийин Түшөм Руслан деп бул группага чыккан. Ошо Бактилек группадан брон кылып сатып алды. Рамаларын абалы. Бул Тигач Спринтер. Будкасынын узуну, бул прицеп будкасынын узуну 6 метр. Аркасы пневмоподушка. Холландия лопатасы менен уна өттө сонун абалда. Техникалык и тышкы сырты дагы аябай сонун таза. Бельгиядан алынды. Бактилек, салам алейкум. Салам алейкум. Күлүгүң кут болсун, Досунбай. Группаны көптөндөр карап жүргөнбүз. Көп машина жетишпей калыптык. Кудай көрүп туруп ушу машина. Ошо алганыбызга өзүбүз жумушта болчубуз. Руслан менен кабарлашып туруп эле ушул машинаны алам дедим. Руслан брон кылды. Барып өзү текшерип, колуна эметип, карап кетип туруп эле машина жакшы деп айтты. Ошо менен машина 7000 алынды. Машина 7000 алынды. Документтерге канча бердиң? Азыр кечиресиң, досум, кечиресиң. Бул головасы отдельно документи бар, и прицеби отдельно документи бар болгон үчүн мунуку Бельгияда формалдуу түрдө документтерди бүтүрүш үчүн баардыгы формалдуу түр кымбатыраак Бельгияныкы. Бельгияныкы бир документке 280 евро кетет да. Ошон менен канча берилдиңиз? Ошон менен 560 болду. Документтери. Тигач прицеп болсун. Биздин кызмат акы канча болду? Таза. Кызмат акы 300 евро. Жол кире, пол киреден тышкары. Анан бул Бактилек өзү жума күнү келген. Жума күнү документтерин даярдап жетишпей калып, понедельник күнгө калып калдык. Понедельник күнү кече күнү бүтүрүп, анан бул жакка айдап келип, бул жактан вывоз Нидерланд мамлекетинен вывоз документин бүтүрүп, анан азыр буйруса, Кудайым калса, жолго чыккан атат. Бактилек, буйруса күлүгүң кут болсун. Анан ак жолтой. Сага да рахмат. Ишиңи ийгилик. Жакшы машиналарды чыгарып турбайлы. Сага да ийгилик, ак жолтой уна болсун. Өзүм. Салам алейкум.